Salam dostlar. Күз келди. Күз менен өзүбүздү ден соолугубузду чыңдап, иммунитетибизди көтөрө баштайбыз. Жаз кезинде баарыбызга пандемия келген кезде интернеттен бир рецепт таап алып, өзүмө бир настойка жасап алдым эле. Ушул убакка чейин жакшы бизге жардам берди. Дайыма ичип жүрүп, эми көнгөндө кайра жаңы жасайын дегенде сиздер менен дагы бөлүшөйүн деп видео кылып жасап койдум. Бизге эмнелер керек? Бизге лимон, пияз, турп деп коебуз, редька, имбирь, чеснок, куркума, чили, бал жана алманын уксусу керек болот. Булар эмнелерди камтыйт? Эң биринчи бул редька, турп деп коебуз. Калийди, кальций, магнезия, темир жана А, В1, В2, В6 жана С витаминдерин, ниацинди камтыйт экен. Пияз, калий, кальций, магнезия, темир, А, В1, В2, ниатин, В6 жана С витаминдерин камтыйт экен. Лимон, натрий, калий, кальций, магнезия, фосфат, темир, цинк, бета-каротин, Е, В1, В2, В6, С жана фолиевая кислота деген. Имбирь, С, В3, Е, В5, В6 витаминдери, фолиевая кислота, тиамин, ниацин, рибофлавин, темир, кальций, цинк, магнезия, калийди камтыйт экен. Куркума, В, С витаминдеринин түрлөрү, цинк, калий жана куркумин. Чеснок, В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12, С, Д, Е, К витаминдерин, кальций, калий, натрий, фосфорду камтыйт экен. Карагылачы кандай витаминдердин, эң керектүү витаминдерди камтышат. Эми чили. А, С, Е, В1, В2, В6, П витаминдерин камтыйт. Калий, кальций, магнезия, натрий, темир жана цинкти камтыйт. Бал. Калий, кальций, натриум хлорид, темир, цинк, жез, С витамини, тиамин, рибофлавин, ниацин, бул В3 витамин экен. Алма уксусу, С, Э, Б, В2, В6, А, калий, натрий, кальций, магнезия, фосфор, күкүрт, жез, темир, фтор, зилиция деп аталган витаминдерди. Даярдап алган кошулмаларымды эми блендерге кичирээк бөлүкчөлөрдү даярдап алып туруп, салып, акырындан баарын бир-бирден салам. Бычагыма көп күч келбегендей кылып кичирээк бөлүктөргө бөлдүм дагы, салып атам. Лимон кичине чоңураак болуп калыптыр, кичирейтип алдым. Бул бөлүгүн дагы кичирейтемин. Пиязды дагы бир аз кичирейтип аламын. Себеби бычагыбыз бат мукуп калат. Капкагын жаап, эми блендерге кошуп, муну майдалап алабыз. Мынакей, ушундай кичинекей. Мынакей даяр болду. Майдалап алдык. Мына мондай болуп аралашып, соктору чыгып, баары дагы бир текши аралашып, текши майдаланды. Эгерде мындай блендер жок болсо, мясорубкадан деле өткөрүп алсаңыздар болот. Мясорубкадан өткөрдүк. Эми мен муну мурдатан даярдап алган банкага акырындан салып аламын. Биринчи кичинен аралаштырып,
аралачы. Бул кошулмаларда эмне деген гана витаминдер жок. Бул биздин иммунитетибизге жакшы жардам берет. Бул рецептти бул үйдөгү антибиотик деп дагы атап коюшат экен. Мен дайыма тамагым кычышып, бир аз жөтөл башталгансып калган кезде ушуну ичип жаттым. Улам эртең менен турганда ач карын чоң бир кашык менен бир жолу ичип коесуңар. Бир 10 күнгө чейин ичесиңер. Артып калганын холодильникке салып койсоңуздар, муздак тура берет экен. Меники апрелден мынакей азыр октябрдын 20-ларына чейин жетти. Ачуу болот, себеби чили бар. Чилиден тамагыңарды ачыштырат. Баары даяр болгондон кийин мынакей бул бал. Балдан 2 чай кашык менен толтура кылып кошуп коёмун. Мынакей кошобуз. Бул кошулмасынан бул витаминдерди булар соруп чыгып, баары аралашып, мынакей бири-бирине сиңип, бирдей суюктукту даярдап чыгарат. Муну 10 күн бою капкагын жаап коюп, холодильникке салып ачытып алабыз. Акырын жакшы аралаштырып жатам, баары текши болуш үчүн. Эгерде бал таза жакшы болсо, жакшы аралашып, бөлүнүп, тигинеги жакшы болуп бөлүкчүлөр болбойт. Бул алманын уксусу. Алманын уксусун 200-250 мл деп коелук. Же болбосо бизде көбүнчө чоң стакан деп эле өлчөйбүз. Мындай стаканды 200-250 мл деп айтабыз. Куюп аламын. Эгерде 200-250 мл өлчөгүч стакандар болсо, анда дагы жакшы. Эми уксусту биздин кошулмабызга куябыз. Мынакей койдум. Менин банкам дагы толду. Мынакей кайрада кашык менен бир аз аралаштырып аламын. Баарын текши аралашкандай болуп, бул уксуска даамы чыгып, бул баардык витаминдерин ушу бир суюктукка чыгат экен. Мынакей жакшылап дагы бир аз аралаштырдым. Андан кийин эми капкагын жаап, катуу чайкаймын. Күндө 1-2ден бир маал алып чайкап коюп турамын. Холодильникте болот. Мынакей даяр болду. 10 күндөн кийин алып, күнүнө эртең менен бир чоң кашык менен ичип коюп турасыздар. Ачуу, чыдайсыз, бирок сизге витаминдердин топтому. Иммунитетиңизди чыңдаңыз.